Бүгүнкү күндө коррупцияга каршы күрөш күчтүү темп менен жүрүп жатканына күбөбүз. Бирок эмнегедир ошол күрөш Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Пирматовду айланып өтүп кетип жаткандай туюм калтырат. Болбосо Исхак мырзанын коррупциялык иш-аракеттери тууралуу далилдүү фактылар арбын. Маалымат булактарында да кеңири чыгарылып жүрөт. Мындан бир нече жыл мурун Исхак Пирматов Россияда нефтини кайра иштетүүчү завод ачканы тууралуу маалыматтар айтылган. Ошондо ал Кыргыз-нефтегаздан тоногон акчаларды сыртка инвестиция кылып алып чыгып кеткен болобу? Андан сырткары маалыматтарга караганда Исхак Пирматовдун АКШда, Европанын бир нече мамлекеттеринде, коңшулаш Казакстанда жана Россияда баасы миллиондогон долларларды чапчыган кыймылсыз мүлктөр бар экен. Мындан улам Пирматов ал кыймылсыз мүлктөрдү кайдан тапкан акчасына сатып алган деген суроо дагы бар. Толук тактала элек маалыматтарга таянсак, Исхак Пирматовдун байлыгынын деңгээли 50 миллион АКШ долларына барабар экен. Мына ушунча байлыкка ал кандай жол менен жеткен? Коррупцияга каршы жүрүп жаткан күрөш мына ушул суроолордун тегерегинде Пирматовго да байланыштуу иш-аракеттерди жасашы керек деген ойдобуз. Болбосо ар дайым эле суудан кургак чыга берген ал Кыргызстандын байлыктарын тышка ташып чыга баштаганын эшитип атабыз.